Эми ошол ыхластуулукту бузуучу нерсе бул эки нерсе. Биринчиси рия деп коет. Эл көрсүн үчүн, мансап, аброй үчүн, кандайдыр бир дүнүйөлүк максаттар үчүн кыла турган болсок иштерибизди, ал ыхластуулугубузду бузат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Ахвафу ма ахафу алейкум аш-ширкул аскар." Мен силерге эң корккон нерсем бул кичинекей ширк деди. Ошондо сахабалар сурашты. Ал кичинекей ширк эмне дегенде айтты: рия, ошо эл көрсүн үчүн, кожо көрсүн үчүн амал кылуу деди. Азыркы күндө көпчүлүк адамдар ушул нерсенин артында ооруп калган. Элдер эмне дейт, тигим эмне дейт, мындай эмне дейт деген. Бул нерселер эч кандай пайда бербейт бизге. Эч кандай пайда бербейт. Ар бир адам эмне калыс Аллах үчүн кылган амалдары гана пайда берет. Ыхластуулукту бузуучу экинчи нерсе бул адамдын өзүнүн нафсысына тан берүүсү, өзүнүн нафсысына тан калуусу. Тагыраак айтканда, өзүнүн кылган иштерине ынанып, ошого ыраазы болуп, рахаттанып, мен кыйын кылып атам, кыйратып атам дегенсип, Аллах үчүн кылуусу эмес, ошол өзүнүн нафсысына жагып аткан үчүн кылгандыгы. Өзүнүн нафсысына жагып аткан үчүн кылгандыгы бул дагы ыхластуулукту бузат. Анткени ал эмне? Аллах үчүн кылып аткан жок, Аллахтын ыраазылыгын издеп аткан жок, өзүнүн нафсысына жагып аткан үчүн кылып атат. Ошон үчүн адам баласы ар дайым ыхластуу болгонго аракет кылыш керек.